Бүгүн жазуучу жана драматург Султан Раевдин туулган күнү. Белгилүү коомдук жана маданий ишмер бүгүн 63 жашка толду. Маданият жана маалымат министрлиги улуу инсанды көзү тирүүсүндө барктабай унутта калтырса да 7 канал калеми менен кыргызды дүйнөгө таанытып келе жаткан инсан үчүн эфирден убакыт бөлүп, анын бейнесин көрөрмандарга тартуу кылат. Султан Акимович Раев 1958 жылы 13 июлда Ош облусунун Кара Суу районундагы Жоош айылында туулган. 1984 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин, 1994 жылы Америка Кошмо Штатынын Канзас университетинин журналистика жана коомдук коммуникация факультетинин стажировкасын бүтүргөн. 1990 жылы Күн кармаган бала аттуу повесть жана аңгемелер жыйнагы жарык көрүп, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты наамына татыган. Ушул эле китеп 1993 жылы Кытай тилинде Бала тууралуу баллада деген ат менен Пекиндин Улут адабияты басмасынан жарык көргөн. Евразия жазуучулар союзунун мүчөсү, Түрк кеңешинин башкы катчысынын орун басары, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты жана бир катар эл аралык сыйлыктардын ээси Султан Раевдин Жанжаза, Топон романы, Күн кармаган бала, Чаң жол китептери орус, украин, француз, Кытай тилине которулган. Ал эми Кашар, О кыздар, Суфлер спектакльдери менен Маң, Ханышанын көз жашы, Барспек, Илек-илек, Таажи драмалары жергиликтүү жана чет элдик театрларга коюлган. Өлкөнүн маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 2 жылдай билим берүү жана маданият министринин орун басары, 2005 жылы маданият жана маалымат министри, президенттин кеңешчиси, кийин Курманжан Датка маданият жана тарых жылдарын өткөрүү, даярдык көрүү боюнча дирекцияларды жетектеген. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусун 2002 жылы Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II жогорку деңгээлдеги иш-чаралардын бирине мейман катары чакырган. Ага дүйнө жүзүнөн саналуу гана адамдар катышкан. 2006 жылы драматургтун акыркы кере спектакли Англияда коюлуп, BBC каналында көргөзүлүп, Европага тааныла алган. Досум, туулган күнүң менен. Маркум агам Салижан Жигитов бир мезгилде Айтматовго артыңызда эч ким жок, кам санабаңыз деп амал көйлүк кылган окшойт. Айтматовдун артында калдайган сендей таланттар калды. Жалтыраган байлык эмес, атырылган руханий байлык кыргыздарды сактап калган деп айтып жазып келесиң. Бул менен улуу вазыйпаңды кош аткарып жатасың. Кыргыз салмактуу сөз укканга, сиңимдүү акыл сураганга, карманар туугуларга муктаждыкта жашап жаткан азыркы оор учурда сенин оордуң өзгөчө. Элиңе тар жолдо жөлөк бол, караңгыда жарык кылган панары бол, карманарга туусу бол. Курсактын ачтыгы эмес, руханий ачтык каптаган катаал кезде караан бол. Кылым карыткан жашты багындыр. Жараткан чыгармалары менен дүйнө жүзүнө таанылган инсан 13 июлда 63 жашка толду. Бирок маданият жана маалымат министрлиги искусство адамын баалап, анын чыгармаларын же чыгармачылыгынын кечесин уюштурган жок. Кыргызда качан гана өлгөн адамды мактап, анын жакшы жактарын эстей баштайбыз. Бирок улуу инсан жаныбызда жүргөндө аны сыйлоо жана урматтоо унутта калгандай. 7 каналдын жетекчилиги жана жамааты Султан Раевди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап, бекем ден соолук жана чыгармачылык ийгиликтерди каалайт. Нуржан Султанбекова, Руслан Калматов, 7 канал, Бишкек.